Саламдашам кептен айтып салмактуу, саламатпы эли журтум ардактуу, амандашып анан башка сөз көткөн ата баба, апапакай калпактуу, жигит болуп кыргыз атка татыган, ак калпагын түшүрбөгөн башынан, эли журтум майрамыбыз кут болсун, куттуктаймын бүт элимдин атынан, ак калпак майрамыңыздар менен кыргыз элим. Калпак кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрөнгөсү, ата бабадан кастарланып келе жаткан асыл мүлк. Жылда 5-мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим ак калпактын урматына ак калпак күнү белгиленет. Бул күн Жогорку Кеңештин 2016 жылдын 29-июнундагы номер 825 6-токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо, сыйлоо, улуттук салтты колдоо менен элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктуу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган. Ак калпак тарыхы. Ак калпак байыртадан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими, ата бабабыздын мурасы катары саналып, өзүнө терең философияны камтыйт. Формасы, оймо чиймелери өзгөрбөстөн муундан муунга өтүп келген. Калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын, коомдогу абалын билишкен. Бүгүнкү күнү дагы бул байыркы улуттук баш кийим өлкөбүздө кеңири колдонулуп келет. Калпакты ардактуу, кадырлуу адамдарга белекке беришип, майрамдарга, жумушка, кыскасы кадимки турмуш тиричиликте кийишет. Ак калпак тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак кар, көк муз баскан тоо чокуларын элестетет. Кыргыздардан Манас эпосунда да кыргыздар калпагы башынан түшпөгөн эл деп айтылып келет. Калпактын түзүлүшү. Калпактын төбөсүндө кайчылашып турган 4 сызык анын 4 курагын бириктирип турат жана күндүн жашоонун символу болуп саналат. Салт катары калпакты даярдоого ак кийиз колдонулат. Дал ошол себептен бул баш кийим ак калпак деп аталат. Буга кыргыз элинде ак түскө ыйгарылган улук, таза, ыйык маанилери үндөш келет. Калпакка көп учурда түрдүү оймолор түшүрүлөт. Калпактын чогу, чачык 6,5 сантиметрге, боосу 8 сантиметрге өлчөнөт. Калпактын түрлөрү жана өңү түсүнө ажыратуу. Кыргыз эли баласы бойго жете электе кыюусу жашыл калпак кийгизишкен. Ал баланын жетилип келе жаткандыгын туюндурат. Бойго жеткенде кыюусу кызыл түстүү калпак кийгизишип, андай баш кийим кийген жигит кыз жандоого, өмүрлүк жар байкоого акылуу эле. Эр жигит кыз алып, турмуш улаганда, үйлүү жайлуу болгондо кыюусу кара калпак башынан түшкөн эмес. Кара кыюусу бар калпак эр жигиттин үй бүлөсү бар, кара жана ак аралашкан турмушта жашап жаткандыгын билдирет. Эр жигиттин кадыры көтөрүлүп, калк башында турууга күчү жетсе, мындай жигит ак калпак кийген. Калпагына карап, жигитти төргө карай өткөрүп, кээде эт тартканда тааныбаган адамдарга баш кийимине жараша устукан тарткан. Ак калпакты айкөл, калыс, адилеттүү, акылман адамдар кийишкен. Ал эми манаптар, айыл башы, деги эле бийликте турган адамдар жөнөкөй элден айырмаланып, төбөсүз шуңшугуй калпак кийген. Мындай калпактар кийинчерээк бакай калпак деген ат менен белгилүү. Оюмдардын мааниси. Жаш балага колдоп, жаңдап жүрсүн деген мааниде умайыны, жаман көздөн сактасын деп карганын тырмагын, акыл ою таза болсун деп булак жана башка ушул сыяктуу оюм менен калпагын көркөмдөшкөн. Ушуга байланыштуу оюмдардын аталыштары ага жараша болот. Жигиттер аңчылыкка, куш салууга жакын болсо, калпактарына ошол маанини камтыган оюм чийимдер түшүрүлгөн. Мисалы, тотеке, бүркүт, аркар оюмдары. Ак калпагы кыргыздын, жарчысы бол достуктун, ак калпагы кыргыздын, элчиси бол тынчтыктын. Асманда жарык көрсөң, жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил. Дагы бир жолу 5-март ак калпак күнүңүздөр менен